Экспортту камсыздандыруу борборунун ачылышы ишкерлер үчүн жагымдуу окуя. Эми чет элдик өнөктөштөр менен иш алып барган ишкерлер коммерциялык жана саясий тобокелдиктерден камсыздандыруу коргоосун ала алышат. Мындан сырткары борбор контрагенттерди талдоо боюнча кеңештерди сунуштайт жана ишкерлердин тышкы рынокторго кирүүсүн жеңилдетет. Эми өзүңүздөр билгендей азыр ошол рыноктук эсеп менен эсептелет да баары теңчи. Бизнесмендер өздөрүнүн ыңгайлуу бааны алат да бизден. Анткени деген биз дагы ошол как мамлекеттик камсыздандыруу катары, уюм катары, ошо элдик банкта мамлекеттик банк катары биз болушунча эң лоялдуу жана эң ыңгайлуу шарттарды түзүп берип атабыз да. Анткени ар бир жаран жана ар бир бизнесмен биз менен кызматташкандан кийин бир ишеним менен болуш керек, ишеним пайда болуш керек. Анткени мамлекеттик уюмдар эч качан алдабайт жана эч качан жоопкерчиликти албай койбойт да. Анан мына былтыркы жылы эле мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна ошо президент келип туруп устав капиталын көтөрүп бизге 5 миллиард сом бөлүп берип аткан. Ошо 5 миллиард сом бул деген чоң жоопкерчиликтерди дагы, ошо экспорттук жоопкерчиликтерди дагы биз жооп ала алат экенибизди белгилейт да. Дордой базары кокусунан тандалган эмес. Бул жерде текстиль секторундагы чакан жана орто ишканалардын 80% топтолгон. Ал эми рыноктун өзү борбордук Азия боюнча байланыштарды жолго коюлган ири соода аянтчасы болуп саналат. Камсыздандыруу бул биз үчүн өтө маанилүү нерсе экен. Бул биз буга чейин канчалаган чыгымдар болду, клиенттер алып кайтарбайт, акчасын кайра ала албай калган күндөр болду, товарларыбыз өз убагында жетпей калган күндөр болду. Азыр эми бул камсыздандыруу бияктан түшүндүрүп кеткендей, эгер камсыздандырсак бизге клиенттер дагы прямой клиенттер өздөрү. Клиенттерди аз көрбөй калдык. Баштагыдайчы бияка келбей деле калышты клиенттер. Только WhatsApp, Telegram ошолор менен эле заказ беришет. Камсыздандыруу борбору мамлекеттик камсыздандыруу уюму, Дордой камсыздандыруу компаниясы жана элдик банк менен өнөктөштүктө иштейт. Муну менен ишкерлер камсыздандыруу коргоосун гана эмес, бизнести өнүктүрүү үчүн жеңилдетилген насыяларды да ала алышат. Легкая промышленность тармагында иштеп атабыз. Анан ошондуктан ушул тармакка тиешелүү ишкерлер биздин центр аркылуу консультация болобу же ушу страхование болобу ушул суроолор боюнча биз менен иштешип кайрылса болот да. Келечекте эң негизги максат бул биздин Кыргызстандын экспорттун потенциалын кеңейтүү, анан туура жолго салуу. Бул дүйнө жүзүлүк практика. Борбордун иши экспортерлор үчүн тобокелдиктерди азайтууга, тышкы сооданын көлөмүнүн өсүшүнө жана кыргыз бизнесинин дүйнөлүк рынокто атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга алып келет деп күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө ушул иш-чара биздин оюбуз боюнча абдан маанилүү. Себеби сиз билгендей ар бир бизнесте рисктер болот. Мисалы, сиз товар жөнөтөсүз, бирок ар кандай себептер болуп калып, сиздин контрагент же болбосо сиздин сатып алуучу башка мамлекетте сизге төлөй албай калат. Ошондой финансылык рисктерди камсыздандыруу керек да. Дүйнөлүк практикада бул абдан маанилүү экспорттук контрактыларды ошо камсыздандыруу боюнча. Экспортту камсыздандыруу борборун ачуу бул жөн гана жаңы кеңсе эмес. Ал кыргыз ишкерлерине эл аралык рынокто ишенимдүү чыгууга жардам бере турган курал. Дастан Жолдошев, Кудурат Ашмырзаев, ОТРК Чүй.